Ассаламу алейкум, урматтуу достор, бир туугандар, агайын, эже карындаштар. Аким Кежи YouTube каналына кош келдиңер. Силер менен мен баягы эле көл жигитмин. Азыр мен турган жер бул город Иваново. Саатыбыз 2-ден 12-13 өтүп калды. Мен болсо заказ менен келген болчумун. Бул кызыктуу заказды ушул видеонун жүрүшүндө силерге айтып берем. Видеону түрдүрбөй башынан аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайктардан басып, актив көрсөтүп тургула. Туугандар, бул мен үчүн өтө чоң дем күч болот. Биз баштайлы анда эмсе. Орусча айтканда, приятного просмотра вам. Поверят, это мне самому для архива зачувствовать первый раз такая долгая поездка. Мындай долгий поездкалардын неге алып алдың, керек эмес, не стоит, тактабайт деп комментарийден жазбай тургула. Мен силерге кыскача айтып берейин. Кириши сөз бул заказ тууралуу. Негизи четко ясно подробно айтып берейин десем өтө узун болуп калат экен, ошон үчүн кыскача эле айтып коеюн. Бул заказды достор мен өзүм бир заказды отмена кылып салганым үчүн активность 86 түшүп калды. Анан точка Б көрүнбөгөн үчүн долгая поездка деп келди, но канча саат жол жүрөткөнүбүздү ылдый жагындагы кичинекей серия болуп жабылып задач. Аны карабай эле принимать этип алыптырмын. Анан заказга бардым, баргандан кийин семья келишти, чемодандарын багажга салышты, отургандан кийин карасам город Иваново деп турат. Поехалины басып, адрес уточнить этип туруп басып карасам 5 саат 48 мүнөт жол жүрөткөнбүз. Анан түшүндүм. Ой, я попал экенминчи. Же аларды машинадан чыгарып ала албайсың, же мен барбайм дей албайсың. Путевой листим бар, жерде 2-3 кагазым бар болчу. Алар отуруп алган. Анан барса барып келе берейин, денесин урайын дедим дагы. Ничего? Может деп барып келип азырдан кийин аман эсен үйгө келип калдым, 10 мүнөт калды. Негизи активностьтун жакшы эле болуп турган точка Б көрүнгөндө мындай 5-6 сааттык поездканы мен акчасына карап да болсо дагы келбейт болушум керек эле дейм да. Бул эң айла жок, принимать алгалар, машинадагыларда учура албайсың. Неудобно болуп калат, анан кой дедим дагы алып барып келдим, ошол. Всё. 3 saat 51 minut yol yürüyüş kaldı. 1 saat 31 minut yol yürüyüş kaldı. 1:14. Короче, туугандар, аягына чейин көрүп, лайктардан басып, комментарий жазып, каналга каттала деп болсоң катталып койгула. Ушул поездка эмне болду, кандай болду, чопо-чоң эмнеге эмне болуп калды, аягында айтып берем. Всем пока. Спасибо, что привезли из Иванова. Ой, из Москвы в Иваново. Целый спектакль. Всего доброго. Ошондо, урматтуу достор, бир туугандар, агайын, эже карындаштар, таксист, кесиптештер карагыла. Москва убакыты боюнча саатыбыз түнкү 2-ден 2 өттү. Заказды завершать этели. Канча саат жүрдүк, акчасы канча болду? Полный көрсөтөйүн. 6 саат 20 мүнөт жол жүрдүк. 300 километрден ашык жол болду. Так, завершаем поездку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оплата по карте. Давай. Канча? Оплата по карте. У-ху-ху. Туугандар, карагылачы. 9851 рубль дейт. 9851 рубль. Мунун ичинен Яндекс канча процент алып койду, таксопарк канча процент алды, канча акчага бензин куйдум, тазасы мага канча калды, санап берем. Негизи навигатор боюнча 1:49 өткөндө жетмекмин. Булар именно город Иваново деп эле белгилеп койгон үчүн анан буларды по домам еще раз возил. Апасынын бир үйгө и буларды бир үйгө. Ошондо в конечном итоге дагы наличка мындай 1000 рубль беришти. Караңгыда мындай эле беришти эле, чөнтөккө салып койдум эле, спасибо, благодарю, всего доброго депчи.
Аз карасам 1000 рубль экен. Ошондо жанагы поездкабыз бизде канча болду эле? 9851 рубль болуп атат. Ошондо могу 1000 рубль чай менен 10851 рубль болуп атат. Ай. 2-ден 10 өтүп кетти. Навигатор өзүнүн акча-пакчаларынын комиссиясын санаганга убакыт болуп туруп санап чечип алды. Эми кеттик силерге эсептеп көрсөтүп берейин. Айта кетчү нерсе, Щелковский шоссе, Владимир 75 автостанциядан город Иванового келгем. 6 саат 20 мүнөт жол жүрдүм. Мынакей. 9851 рубль болгон болчу. Бунун ичинен 1433 рубль али мага түшө элек картагач. Бүгүн эртең бизге дейин түшүп калышы мүмкүн. Комиссия болсо 2232 рубль болгон экен. Мынакей 2232 рубльдан 2134 рубль бул Яндекстик болгон экен. Анын ичинен 98 рубль бул парктык болгон экен. Парктыкы 1%, мен өзүмдүн Аким деген таксопаркында иштеген үчүн мага 1% алып койгом. Тазасы мага түшкөнү 7618 рубль калыптыр. Асташкамда чарчадым мынакей. Байкуш, Москваны көздөй уралы. Город Ивановодан теги Ногинск электросталь тарапка по делам кылдым эле. Дароо мына заказ берип атат. Одинцово тарапка, поселение Внуковское дейт, аэропорт Внуково тарапка 340 километр 4 саат 38 мүнөт дейт. Муну да Урал энесин ырайын кеттик. Он 6 июль саатыбыз Москва убакыты боюнча 7-ден 26 өттү. Мен болсо поселение Внуковскаяга аман эсен жетип келдим. Пассажирди чыштадым подъезден. Азыр эми чыгатам кайра үйдү көздөй. Үйдү көздөй мага 41 мүнөт жол жүрүшүм керек экен. Поселение Внуково, бул Внуковская, бул аэропорт Внуковонун түбүндө. Мен тиги бара турган жерим каякта? Бара турган жерим Красногорск, Павшинский бульвар. 41 мүнөт жол жүрөт экен, 40 мүнөт. Кеттим. Үйгө барып берелим. Туугандар, 8-ден 17 өттү саатыбыз 16 июль дагы айтылып кетейин. Мынакей кеттигем, кирип туруп санап берели силерге. Мынакей 15 июлга жылдырабыз, 15 июль күнү баштаганбыз. Анакей 15 июль күнү ишенбесиңер, мынакей мен силерге көрсөтүп берем саат канчада баштаганымды. Мынакей 15 июль канакей. Мынакей 14 июль, 15 июль, 15:39 заказ бүтүрүп турмун. Алганым болсо мынакей 15 июль 15:10 дейт. 3-төн 10 өткөндө жумуш баштаган экен. Вот. 9543 рубль, мынакей бул 144 рубль 16 июль күнү 0 заказов дейт. Бул отмена болгон заказдан түшкөн неме 178 рубль адан списывать этип мага салып берип, анын ичинен комиссиялардан кийин 144 рубль мага түшкөн. Ошол. Мынакей 9543кө 144 кошобуз. 144 кошобуз. Анан баягы мужиктер мага 1000 рубль чай берген, аны кошобуз. Анан бул кыз мага 8000 картага наличка оторду жана. Ошону кошкондо биздики мынакей грязными 18916 рубль болуптур. Сменабыз. Ооба. Күндүзгү саат 3-тө чыкканбыз. 15 июль, 16 июль 8-ден 19 өткөндө үйгө келдик. Саатын өзүңөр санап алгыла канча саат иштегенимди. Жагында санап берем азыр. Так, бензин 3000 рубльга койдум. 3000 рубльга бензин койдум. 3000 рубльга койгон бензиндин ичинен азыр менин машинамда 331 километрге жеткен бензин бар. Аны менен 16 июлдун сменасын аз 5-6 саат уктап алып, смело катат этем. Так, анан аренда 1000 рубль өзүңөр билесиңер. Ким биле элек болгон болсо, мен 1,5 айга биздин мекендештер мага Hyundai Solaris автоунаасын 1000 рубльдан чыгып кетишкен. Анын деле азыр июлдун аягында келип алышат. Обед 415 рубль, аз да кирип ужунга бир нерсе көтөрүп кетишим мүмкүн. Ошондо таза иштегенибиз 14501 рубль. Саатын санай турган болсок, саат 3-төн 10 өткөндө жумушту баштап 8-ден 19 өткөнгө чейин санай турган болсок, 17 саат болот экен. Менин калькуляторум адашпасам
17 саат болот экен. Анын ичинен обед, совет, пайда чилөөлөрдү алып алганда примерно 15 саат жумуш болгон болот. Ошол. Но на самом деле үйдөн чыктым, үйгө келгенче 17 саат болуп тур. 17 сааттын ичинде 14.501 рубль. Менин таксиде иштеген биринчи күнүмдөн азыркы күнгө чейинки тарыхта мындай нерсе боло элек болчу. Мен үчүн бул өтө чоң сабак, өтө чоң мындай опыт болду. Эң көп бир сменамда тапкан акчам 14.500 миң болуп кетти. Таза чөтөгүмө. Анан километраж боюнча примерно бир ал жака 340, бул жака 340, эки до этого мен по Москве колесил, 7-8 заказ кылгам. Ошолорду санай турган болсок, примерно 700-800 километр жүрүп коюптурмун. Бул дагы болсо менин азыркы 27 жашка чейин келиптирмин. Ушул жашыма чейинки эң дальний поездка за рулем өзүм болуп, ушундай бир чоң километраж жүрдүм. До этого башка областтарга барып жүргөм, но мен пассажир болуп эле отургам. Ошол за рулем ушундай эң алыскы чакырымга барган сменам, эң көп тапкан сменам. Көз тийбесин, комментарийден берекесин берсин деп койгула, ичиңерден жөн эле тилек кылып койгула, дуа кылып койгула. Берекесин берсин. Туугандар, ушундай болду. Ролик аягына келип жетти. Бул да болсо спонтанно тартылган ролик. Тарс эле ойго келип кетти. Ушундай күн болду. Бул да болсо таксиде айтып атпаймынбы, менин иштеп жүргөн убагымдагы тарыхта биринчи жолу болуп атат. Демек, бул ар кимдики боло бербейт. Ушундай күндө эле келип таксиге кирип алыштын кереги жок. Жакшылап ойлонуп, жети өлчөп, бир кесип, эме кылып, ишиңерди аткарып жүрө бергиле. Балким ушундай күндөр дагы силерге да насип кылат. Башыңарды ооротпой, ойлонбой, тарс ушундай күндөр келген болсо, тарс көрө бергиле. Опыт, сабак, эмоция аласыңар. Ошол. Дагы да айтып кетейин, ролик аягына келип жетти. Баштан аягына чейин көргөн болсоңор, красавчиксиңер. Лайктардан басып, бул видеороликти группалардан, соц тармактардан тараткыла. Кийинки роликтерден кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө аман калгыла. Assalamu alaikum.